Өзү диджей кээде ырдап ар кандай кечелерди алып барат. Бул айымдын үнүн акыркы кездери укпай калдык десек болот. Дал ушул жөнүндө биз алдыда маек кылабыз. Менин бүгүнкү коногум Назира Кадыева. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Маектерибизге сизди чакырганыбыздын себеби мына сиз менен аябай чоң баарлашуу кылып элекенбиз. Бүгүн шашпай отуруп кененирээк баарлашалы, өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтүңүз. Алгачкы суроо, эмне үчүн Кыргызстан оңдорунан кеттиңиз? Албетте, баягы 10 жыл бою бир жерде эмгектенип, күн сайын ошол жака күндө майрамдагыдай барып, ал жакта иштеген адамдардын баары сага бир тууганыңдай болуп калат эмеспи? Дал ошол жерден бир учурда баш тартып, өзүң арызыңды жазып кетип калуу мен үчүн дагы оңой болгон жок чындыгында. Анан кеткенимдин себеби чыгармачыл адам эркиндикти сүйөт эмеспи? Ошол сыяктуу эле мен дагы ошол эркин болууну самадым. Ошол себептен кеттим десем туура болот. Себеби дегенде мен иштеген компания келишимдик негизде иш алып барат. Ал жерде иштегенден кийин ошол келишимге кол коюп бересиң. Баардык чыгармачылык дараметим ошол компанияга тиешелүү деп ал эмнени түшүндүрөт. Мисалы үчүн башка жерде алып баруучулук кылганга болбойт, тойлорду алып барганга болбойт. Чыгармачылыкта кандайдыр бир чектөөлөр болуп калды да. Ошол себептен мен ошол эркин болуу үчүн ошол радиодон кетүүгө туура келди. Бирок 10 жыл ошол компаниянын баягы келишими менен иштептириңиз да. Ошол келишимге кол коет ойлонгон жок белеңиз? Ушул нерсе чектөөлөр бар деген нерсе жок беле ошондо? Негизи бар болчу башынан эле. Эмнегедир ошол акыркы учурда мындай кандай десем, көп тойлорго мисалы үчүн чакыруулар келет, же кечелерди алып барып бер деген сунуштар түшөт көбүрөөк да ошо акыркы учурда. Ал үчүн ошол биздин атайын пиар менеджерибизден дайым мындай негиздүү себептер менен суранууга туура келет да. Анан ошол суранып берип уялып кеттим аягындачы. Суранып жүрүп анан аягында ойлонуп көрсөм, анткени радио бул жаштыкты талап кылат. Үнүң дагы баары жаш болушуң керек ал жакта, радиону сүйгөн фанат болушуң керек дегендей. Мен ойлойм, бул тепкичтен өтүп кеттим депчи. Радиодо иштеген тепкичтен өттүм. Өзүмдү ошол башка жаатында дагы сынап көрөйүн деп кеттим чындыгында. Ошол кетүүңүздүн себеби дагы бир шайлоо алдында болбодубу? Анан ошол шайлоодо көп акча сунуштап, ошонун айынан да кеткен жоксузбу? Баягы араң турган көз эле чыгып кетти өзү эле деген бир сөз бар го кыргыз элинде. Ошол сыяктуу эле мен ойлойм, радиодон кетишүү убакыт келип калды болуш керек депчи. Эч кимге жашыруун эмес. Азыркы учурда ырчылардын баардыгы ошол шайлоо учурунда гастролдоп, анан көбүрөөк акча таап атышпайбы? Негизи чыгармачылык көп акчаны талап кылат да. Алар ошол элден тапкан акчаны кайрадан эле чыгармачылыгына жумшаганга аракет кылат. Азыр жашыруун эмес, мисалы клип тартам десең, ыр жаздырам десең, анын баардыгы бекер эмес да. Жашынакай бир энна сумманы түзөт дегендей. Анан мага дагы ошол сунуш түшкөндө жогоруда айтып калдым. Мисалы бир көп суммадагы акчады. Мисалы ал сумманы мен эгерде мындай жөнөкөй жерде эмгектенип иштей турган болсом, бир 3 жыл иштешим керек болот да. Анан 3 жылда иштеп тапкан акчаны мен бир айда таптым. Мисалы үчүн бир айдын ичинде квартира тапкандар деле бар, машина тапкандар деле бар дегендей. Анан ошол шайлоо учурунда мунун баардыгы менимче элибизге сыр эмес деле болуш керек деп ойлойм да. Демек, бул кесип сиз үчүн хобби катары колдонулуп келди буга чейин? Жок, хобби деп айтуудан алысмын. Мен өзүм кесибим боюнча журналистика факультетин аяктагам. Артыкчылык диплому менен. Мен ошол журналистика чөйрөсүнө бекеринен келип калган эмес болушум керек. Себеби дегенде ошол ата-энем бала кезимен эле ошол байкаса керек да, менде ошол алып баруучулук дараметти, ошол себептен ушул жака мени ыктаган болуш керек деп ойлойм да. Шыгым бар болуш керек да, ошон үчүн баягы ар бир ата-эне өзүнүн балдарына жол көрсөтөт эмеспи, багыт берип. Мен дагы ойлойм, ошол ата-энем мага дагы туура багыт берген деп. Башында эмнегедир ошол Ички иштер академиясында окугум келген. Ал жакта ушундай форма кийгим келген, жылдыз тагынган кыз болгум келген. Ал жерде жана нормативтерди аткара алган жокмун. Дене тарбиядан ушунчалык канча бир убакытта чуркаш керек эле, ошолорду аткара албай мен тилекке каршы өтпөй калдым. Өтпөй калгандан кийин эле шак атам журналистикага тапшырып алам.
ошол жерден көрөм мен сени деп айтты. Анан баягы ата энем кандай айтса ошондой болот да. Тапшырдым, бирок ошол тапшырып туруп эле биринчи күнү лекцияга барып эле түшүндүм да ушул чөйрө меники экенин, себеби мага ушунчалык жакты. Мен экинчи курстан баштап эле көрүнгөн каналдардын эшигин каккылап, нерселерде жаңылыктар жазат элем, кабарчы болот элем деп ушундай аракеттерди кыла баштадым да. Эң алгач Коворт деген мамлекеттик эмес телеканал бар эле. Ал жакта продюсер Өмүрбек Сатаев деген байке эле. Ошол байкеге барып мен стажер катары алгыла үйрөнгүм келет деп ошол жакта иштеп калдым. Иштегенде эми студентсиң да, жөн эле келип кетип, ошол чөйрөдө биринчи жолу ошол жакта журналистика эмне экендигин, кабарчы эмне кылаарын, ошол тууралуу биринчи түшүнүктөрдү ошол жерден алдым да. Андан кийин кичине жогорку курста окуп калганда Ала тоо маалымат программасында өтүп калдым. Ал жакта Байма Жапаровна, Сутенова Байма Жапаровна продюсерлик кылчу эле. Ушул жакта барып сюжет даярдап, ошол калган күндөрүм дагы болду. Ошонун ортосунда мага Кыргызстан оңдорунан дайым эле Тынчтыкбек Кожобеков байкебиз чакырып калчу эле да, кыздар. Себеби экөөбүз бир университетте окуганбыз, анан өзү куйкум сөздү мурчтап, калемпирлеп сүйлөгөн байкебиз бар го. Анан ал дайым эле Кыргызстан оңдорунан келгиле деп калчу да. Мен эмнегедир ойлочумун да, ушундай бир чымчып сүйлөгөн адам керек болсо керек, тамаша көзүндөй болгон деп. Кийин ушундай болуп калды. Бир жаңы музыкалык борбор алдык элек. Ошондон эле угуп атсак эле Кыргызстан оңдорунан ушунчалык бир жагымдуу үн сүйлөп калды. Анан мен билет ойнотуп аткан да, кайсыл бир ырчынын концертине. Ооба, эсимде бар. Нуриза Базованын болуш керек. Анан ошол концертке баргым келип, телефон чалдым да. Анан мен ошол билетке төп келбей калдым, билет алчу инсан болбой калдым да. Анан диджей жигит айтып баштады да, мага бере бер ошо билетиңди депчи. Анан тамашалап сүйлөшүп калып, анан айтты, үнүң жагымдуу экен, келип көрбөйсүң бизге ушундай үн керек эле деп калды. Анан мен көп эте бере алган жокмун, маани деле бербей рахмат деп коюп кышкы каникул эле көлгө кетип калдым. Бир жумадан келсем, ошо эжекемдер айтып калышты, сени Кыргызстан оңдорунан издеп атат деп. Барып көрдүм. Кыргызстан оңдоруна барсам, мени кабыл алышып, үнүмдү жаздырып көрүп, анан айтып калышты. Ошол Эйфория парфюмду, Орхидеев парфюмду окуган кыз экенсиң деп. Анан ошол башында ушул жерде иштеп кете албаймынбы деп жүрүп, өзүмө суроо берип жүрүп, анан ошол жакта иштеп эмгектенип калдым. 10 жыл өтүп кетиптир, көз ачып жумгуча чакты. Диджейликтен кеткенден кийин алып баруучулукка оодум деп айтып калып атасыз. Анан кайсыл телеканалды азыркы учурда тандадыңыз, кайсы жерге иштейин деп атасыз? Негизи буга чейин бир телеканалда иштеп көрдүм. Ал жерде мындай креативдүү команда менен иштегим келет да. Замандан калышпай, ойлоно билген, же болбосо ошол сен менен бирдей ойлоно билген адамдардын курчоосунда, баягы сен өзүңдү эркин сезесиң го деп ойлойм да. Ушундай командада иштегим келет. Башка бир жогоруда айттым, бир каналда иштеп, анан ал жерден ошол бир айча иштеп, анан кеттим деп. Анан азыр болсо буюрса ошо мамлекеттик каналда эмгектенейин деп аракет кылып атам. Ушул жака буюрса жакында эми эфирге чыгып калам да. Мындан тышкары дагы чыгармачылык менен алектенип? Ооба, буюрса чыгармачылык менен мурда болсо ошол эмнеге ыр жазбайсың, эмнеге клип тартпайсың десе баарын жумуштан колум бошобойт деп бир сөз менен жооп кайтарып койчу элем. Азыр болсо ошол шылтоо дагы болбой калды. Эркинсиң, кааласаң ырда, кааласаң клип тарт, кааласаң өзүң бил дегендей эле. Эми болгону өзүм эле аракет кылышым керек да. Буюрса жаңы ыр, жаңы клиптерди дагы тартып алайм. Эсиңдеби сен жаным, сүйөмүн деп айтканым. Жолдошуңуз менен кайсыл убакта тааныштыңыз? Ошол радиодо иштеп жүргөндө тааныштыңызбы? Айтайын дегеним, күйөрманын жигиттердин бири эмеспи деген. Улан болсо мен башынан эле күйөрман болчу. Тамашалап коеюн. Улан экөөбүз жердешпиз. Жердешпиз десек эле шак эле көп кишилер классташымбы деп күлүп калышат. Жок, классташым эмес. Менден 3 жаш улуу. Мен тамашалап дайым күлүп калам, жакшы кызды алыс узатпайт деп. Ошо өзүм айылым эле турмушка чыккам. Мен ошо айтпадым жогоруда 7-класста шаарда окуп барганда
баягы айылга мектепке жаңы башка жактан бир кыздар келсе, жигиттердин баары кат жазышат го. Анда азыркыдай телефон, уюлдук телефон жок. 3 бурчтук кат кылып жазып, баягы эле шаблон салам кат, саламатсыңбы, биринчиден ден соолук дегендер ошондой каттарды алып калдык. Көп жигиттерден айылыбыздагы жигиттерибиз ушинтип кат жазып калды. Ошонун арасында улан дагы бар болчу. Анан экөөбүз жакшы дос болуп жүрдүк. Бат эле окуусун бүтүп кетти. Окуусун бүтүп ошол Түркиядагы полициялык академияга окуп калды. Ошол жакта жүргөндө дагы анда интернет жаңы пайда болуп, имейл деген бар эле. Имейл түзүп жаңы кат кабар алышып аткандар жаңы кирип атканда ошондо дайым кат жазып турчу мага. Анан ошентип жүрдүк, ошентип Нике Кайыпкен, ал окуусун бүтүп келди. Мен болсо бул жакта ошол жогорку курстарда окуп аткан кезде ошентип экөөбүз баш кошуп калдык. Учурда канча кыз, канча баланы тарбиялап жатасыздар? Канча уулду? 2 балабыз бар, 1 кызыбыз, 1 уулубуз бар. Кызыбыз Акмарал 8 жашка чыгып калды. Уулубуз 4 жашта, бала бакчага барат азыркы учурда. Ошонун баарына кантип жетишесиз? Дагы алып баруучу болсоңуз, ырычы болсоңуз, анан үйдөгү тирилик бар. Азыркы учурда аял затынан негизи эле ушул мойнуна көп нерсе үйүлгөн деп ойлойм да менчи. Азыркы айымдар, заманбап айымдар жумушта да мыкты болуш керек. Ошол эле учурда бала тарбиялоодо дагы, үй бүлөнү дагы чогуу ала кетиш керек да. Мисалы үчүн мен ошол нерсенин баарын бирдей алып кетүүгө дайым аракет кылам да. Албетте жашырбайм, оор болот, бирок адам аракет кылса, бардык максатты багынтууга мүмкүн деп ойлойм да. Мисалы үчүн бир чети ошол жолдошуң колдосу да. Мисалы жумушка барсаң же той алып барсаң, кеч келсең, кайда жүрдүң, эмне кылдың деп мисалы түшүнбөй турса, бир чети жаман болмок да. Тескерисинче менин жолдошум менин кесибим экенин билет, бул мындай түшүнүктүүлүк менен мамиле кылат да. Келиңиз эми, көлдүн ак кусу болгон сиздей айымды кандай үй бүлөдө чоңойгонун билгим келип атат. Ата-энеңиз учурунда кандай кызматта иштеген? Мен кызматкердин үй бүлөсүндө чоңойдум деп айтып калам. Тамашалап жанагы бала кезде автобиография жаза турган болсоң, мисалы үчүн жазуучулардыкы бар го, кызматкердин үй бүлөсүндө, малчынын үй бүлөсүндө деп жазылат. Мен атаман дайым тамашалап сурап калчу элем: "Ата, ошондо мен кызматкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн болгомбу?" десем эле атам: "Ооба балам" деп тамашалап калчу эле. Атам 33 жыл башкарма болуп иштеди, айылдын кадыр бартуу адамдарынын бири. Атамдын башкарма экендигин эске албаганда дагы мындай инсандык жакшы сапаттары бар эле да. Кээ бир адамдар болот го, мындай көп адамдын атасындай болгончу. Ошондой кишилердин бири эле да. Дайым айылдыктарыбыз келип кеп кеңешин сурап, ошол үй бүлөсүндө болобу же болбосо ошо дайым кайрылып турушу эле да атама. Бизде болсо айылдыктардын баары эле башкарманын кызы деп тергеп коюшчу, башкарманын кызы келет деп. Анан атам тилекке каршы мындан бир 12 жыл мурун дүйнө салган. Атамды эстегенде дайым ыйлагым келет. Айтат го, дүйнөдө баарынан да эң кыйын жакын адамыңды жоготуу депчи. Албетте алтындай болгон ата-энелерибизди барктайлы, көзү тирүү кезинде урматтайлы, сый көрсөтөлү, колубуздан келишинче. Көз өткөндөн кийин кап деп өкүнүп бийикти тиштеп калбай. Ошондой учурлар болдубу сизде дагы? Болот албетте. Мен жогоруда айтып калганымда негизи эле жашоомдо ыйлагмын абдан. Эмоционалдуу. Шак эле ыйлап жиберем. Кубансам да кээде ыйлап коем дегендей. Атам менен апам экөө көп балдарды тарбиялап өстүрдү. 11 бир тууганбыз деп айтып калдым жогоруда. Биздин ар бирибизде ушу жогорку билим алдык, баарыбыз тең, баары тең жогорку билимдүү, баары эрезеге жеткен, тууруна конушкан дегендейчи. Баардыгынын баягы турмушта дегендей баарынын өзүнүн ордорду бар дегендей. Мен ойлойм, тиги негизи эле ата-эненин эмгеги ушул инсан болуп калыптанышына ар бир адамдын абдан зор депчи. Ошол сыяктуу эле мен дагы жашоомдо тапкан баардык ийгиликтеримди,
мисалы аябай кубанганда дагычы, мисалы дайым айтам да, атам болсо ушунчалык жакшы адам эле, мындай дайым сөз менен түшүндүргөн. ооба, адам бол деп ушундай кеп кеңештерин көп айтчу да атамчы. Анан мен ойлойм, баягы турмуштук тажрыйбада дагы ошол нерселерди баягы ата-энем берген нерселердин баардыгын колдонгонго аракет кылып келатам депчи. Ошол апам болсо өзү ушунчалык баягы мени көп айтып калат, эмне себептен ушундай алып баруучулукка барып калдың, балким ушул ата-энеңден калды беле деп. Анан мен ойлойм, атам негизи бир мүнөз ушунчалык жош киши эле да. Апам болсо сөзмөр адам да, сүйлөгөндө дагы ушундай таптап аракет кылат да апам. Анан мен ойлойм, ошо апамды тартсам керек депчи. Ошол. Азыр канчада апаңыз? Апам азыркы учурда 75 жашка чыгып калды, буюрса. Небере-чөбөрө жетинчиде отурган Ооба, экен. небере-чөбөрө. Биз баарыбыз үйүбүзгө чогулганда чоң шаар болуп калабыз дайым. Мен кичүүсүнөн улуурагымын, ошол себептен болсо керек, бир аз эрке мүнөзүм бар. Дайым ыйлакмын деп кабыл атпайм, болсо эркелигиме салып, сак эле ыйлап кирем. Ошол эң эле өкүнүчтүүсү ошол атабыздын, ошол атам мен жогоруда айткандай ошол журналистика тапшыруума мындай түрткү болгон да. Ошол сенден журналист чыгат балам, ошол жака тапшыр депчи. Анан мен болсо ошо дипломду алып, тиги мен ата мен бүттүм, эми ушунун акыбети кайтат деген кезде ооба, дүйнө салып кеткени аябай өкүнүчтүү болгон мен үчүн. Рахмат анда бизге келип, ачык айрым сүйлөп бергениңиз үчүн. Ыйлабаңыз, көзүңүздөн жакшылыктын жашы төгүлсүн. Мындан аркы күндөрүңүз ийгилик менен коштолсун. Чоң рахмат, силерге дагы ийгиликтердин баардыгын каалайм. Ыраазычылык билдирем.